Мен айта турган сөзүм Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигине тиешелүү. Билим берүү жана илим министрлиги 12 жылдык билим берүү мектеп окуусу жөнүндө сунуштады. Бул сунушу коомчулукта терс кабыл алгандагы биздин жарандар кездешип жатат. Менин сунушум ушуну кеңири жакшы коомчулукка жеткирсе, анткени биз министрликтин бул сунушун колдошубуз керек. 12 жылдык окуу бул жалпы дүйнөлүк стандарт. Дүйнөнүн 136 өлкөсүндө ата-энелер өз баласын, жаштарды 12 жылдык мектеп беришет. Бүгүнкү күндө биздин балдар деле 12 жыл окуп атышат. Нолевой класс, тазы 1-чи класс кылып койсок 12 жыл болот. Ошону туура түшүндүрүш керек да. Себеби аттестатын алып 12 жылдык окууну бүтүрсө биздин студенттер чет жакка барып калса, чет өлкөгө, бул таануу жеңилдетилет да, окууга тапшыруу да оңой болот. Себеби көп жерде 12 жылдык аттестат менен кабыл алышат чет жакка да. Ошону биринчи сунушум жакшы түшүндүрүп жеткирип койсо министрликчи. Экинчи, мына 2021-2022 окуу жылы аяктоо алдында турат. Жогорку окуу жайларга, атайын окуу жайларына квота боюнча кабыл алуунун бирдиктүү программасы түзүлдү бекен? Бул билим берүү жана илим министрлигинде. Эгерде түзүлсө, канча квота берилет? Мына тоголок жетимдер бар, интернатта окуп бүткөндөр. Ошол боюнча жакшыраак көңүл бурса, бул эмнеге? Бул социалдык баягы камсыздоого муктаж биздин жаштарды, келечекке багыт алган биздин келечегибизди, мындай деп айтсам, биз жакшы көңүл бурушубуз керек да. Анан кийинки айта турган сөзүм мына 2022 жылдын 11 апрелинен баштап 1-чи класска жалпы бул республикалык электрондук кабыл алуу башталды. Ушул боюнча билип жатасыздарго, бир канча мүчүлүктөр пайда болуп атат. Канча ата-энелер ал сайтка кире албай жатышат. Ушул боюнча билим берүү илим министрлиги жана санариптик өнүктүрүү министрлиги жакшы көңүл бурса, кайсыл бир кызматкердин айынан ушундай туура эмес иштер жүрүп, бир канча коомчулукту ушул коопсуздук бир көрүнүшкө алып келди да. Ошол боюнча жакшы бир көңүл буруп койсоңуздар. Рахмат.